Арбаңыздар, ардақтуу адабият ишкабыздары. Орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын белгилүү адабиятчы Тазабек Саманчиндин которуусунда тааныштырууну улантабыз. Алексей Александрович тамак үстүндө андан кийин дагы сүйлөшкөн сөздөрдү эрксизден эсине түшүрүп, өзүнүн аңкырап ээн калган номерине кайтып келе жатты. Дарья Александровнанын кечирим кылуу жөнүндөгү айтканы анын көңүлүнө кейиш гана жаратты. Өзүнүн бул башына түшкөн ишине карай христиан дининин эрежелерин колдонуу же колдонбоо жагы оңой олтоң эле айта коюуга болбой турган өтө кыйын маселе боло турган. Анын үстүнө Алексей Александрович бул маселени алдагачан эле жаратпай салган. Бул сөздөрдүн ичинен жалгыз гана эсер жана момун Туравцындын азаматтык кылган дуэлге чакырып туруп атып салыптыр деп айтканы гана катуу эсинде калды. Отургандардын баары муну туура табышты, бирок абийир сакташып унчугушканы жок. Бул бүткөн иш болгондон кийин бул тууралуу ойлонуп кереги да жок деди ичинен Алексей Александрович. Анан ал жүрө турган жолу текшерүү иши жөнүндө гана ойлонуп, өз номерине барып кирип, артынан ээрчи келген швейцардын нөөкөрүнүн кайда кеткендиги жөнүндө сурады. Швейцар нөөкөрү эмеле чыгып кетти дегенди айтты. Алексей Александрович чай берсин деп айтты дагы столго барып отуруп, форумду алып, саясат жолун ойлонуштура баштады. 2 телеграмма келди деди. Келген нөөкөрү бөлмөгө кирип, кечирим кылгайсыз, таксыр, эмеле чыкканмын. Алексей Александрович телеграмманы алып ачты. Биринчи ачкан телеграмма Каренин өзү көңүлдөнүп жүргөн орунга Стремёвдун дайындалгандыгы жөнүндө экен. Алексей Александрович телеграмманы ыргытып жиберди дагы, кызарып кетип, ордунан туруп, аркы-терки жүрө баштады. Кудай каргайын дегенди эсинен ажыратат, деп геос деген сөз менен ушул дайындоону колдогон кишилерди атады. Баарыдан дагы ал бул орунга өзү көрсөтүлбөй калганына күйүп отурганы жок. Өзү бул сапар эскерилбей калган чыгаар. Бирок күчүнүн баары тилине чыккан. Келжирек Стремёвдун бул орунга такыр жарамсыз экендигин кандайча алардын билбей калгандыгы бүтүндөй түшүнүксүз. Таң каларлык иш болду. Ушул дайындоонун натыйжасында алар өздөрүн маскаралап, престижин, кадырын кетирип жатышканын кантип билбейт болду экен. Бу да ушул сыяктуу бир кабар болуу керек деп ойлонду. Экинчи телеграмманы ачып жатып. Телеграмма аялынан экен. Аялынын Анна деп көк карандаш менен койгон колу адегенде көзүнө чалынды. Өлгөнү жатам, келсең экен деп көптөн көп өтүнөм. Ыраазычылыгыңды угуп, санаам тынчып өлөйүн дегенди окуду. Кыжыры келип күлүп, телеграмманы ыргытып жиберди. Адегенде бул ага эч бир кадексиз, өзүн алдап кууланып жаткандай көрүндү. Ал эч кандай алдоодон тартынып да калбайт. Ал төрөөгө тийиш эле, балким толгоосунан кыйналып жаткан чыгар. Бирок алардын максаты эмне? Баланы менин закондуу балам кылып, менин абийиримди кетирип, ажырашуу ишине саат кылмакчы го, деп ойлоду. Бирок мында өлгөнү жатам деп жазгандай сыяктанбады беле. Ал телеграмманы кайта дагы окуду. Анан телеграмманын эч кандай буруусу жок туура маанисинен күтпөгөн жерден эле жүрөгү шуу дей түштү. Кокус, бул чын болуп жүрбөсүн деди өзүнөн өзү. Эгер бул чын болуп өлүм алдында кыйналып жатып, чын пейили менен кечирим сурап жатса, аны мен алдап жатат деп барбай койгонум кандай болот? Бул менин мээримсиздигим гана болбостон, элдин баары мага наалаткан айтпастан, бул менин анык акмакчылык кылганым гана болор эле. Петр, каретаны кетирбе. Кайта Петербургка кетмек болдум, деди ал нөөкөрүнө. Алексей Александрович Петербургка барып, аялын көрмөкчү болду. Эгер анын оорудум дегени жалган болсо, анда унчукпастан кайра тартмакчы. Эгер ал чын эле катуу ооруп, өлүм алдында чын эле Алексей Александровичти көргүсү келген болсо, андага кечирим кылмакчы болду. Эгер эң эле кечигип барып калса, анда эң акыркы милдеттеринен кутулмакчы. Ал
Эми бүт жол бою эмне кыла тургандыгы жөнүндө экинчи ойлонгону жок. Түндөгү вагондон чаалыгып, андагы ыпластыктан көңүлү териккен Алексей Александрович тике алдын сустая карап, эмне болоор экен деп боло турган окуяны санааркай ойлобостон таң эртең мененки Петербургду баскан сасык туман менен Невский ылдый айдап келе жатты. Аялы тууралуу ал ойлоно алганы жок, анткени ал тууралуу ойлонсо эле өлүм анын башына түшкөн палекеттин баарын дароо куткаруучудай болуп, анын оюнан такыр чыкпай туруп алды. Нан сатуучулар, ачыл элек дүкөндөр, түнкү извозчиктер, тротуарларды шыпырып жүргөн дворниктердин баары көз алдынан бүдөмүктөнүп өтүп жатты. Ал ушунун баарына көз чаптырып, өзү каалагысы келбесе дагы каалаткан жаман оюн басууга аракеттенип бара жатты. Өз үйүнүн эшик алдына келип жетти. Кучерлери уктап калган извозчик менен карета эшик алдында туруптур. Алексей Александрович кире бериштеги бөлмөгө келип киргенден кийин катылып жаткан чечимин мээсинин түпкүрүнөн алгансып, аны карап көрдү. Караса анда, эгер алдаган болсо, кашая жектеген сабыр менен гана жөнөп кетүү керек. Эгер чын болсо, анда авир сактоо керек деп жазылган экен. Алексей Александрович коңгуроо кага электеле швейцар келип эшикти ачты. Галстук такпай, үстүнө эски сүрдүк кийип, бутуна туфли илип алган, башкачадагы Капитонич деп аталган швейцар Петровдун түрү эң эле адам таң калгандай көрүндү. Мырзайым кимде болду? Аман эсен төрөдү кече. Алексей Александрович токтой калып, кумсарып кетти. Анын өлүмүн аябай катуу самаганын өзү эми гана ачык түшүндү. Саламаттыгычы? Эртең мененки ал жапкыч байланган Корней баскычылдый жүгүрүп түштү. Өтө начар, деди ал. Кече докторлордун кеңешмеси болду. Азыр дагы үстүндө доктор бар. Барып буюмдарды түшүргүн, деди Алексей Александрович. Мындай кабарды уккандан кийин өлчүдөй үмүт бар окшойт деп. Азыраак санасы тынчып, оозго бөлмөгө кирди. Кийим илгичте аскер пальто бар эле. Алексей Александрович муну көрүп, анан кимдер бар деп сурады. Доктор акушерка, анан граф Вронский. Алексей Александрович ичкеридеги бөлмөлөрдү көздөй өттү. Мейманканада эч ким жок экен. Аннанын кабинетинен анын баскан dabышына, башына кеп такыя кийип, көгүлтүр лента тагынган акушерка аял чыгып келди. Кудай жалгап, сиздин келгениңиз ырас болбодубу? Сиз деле оозунан түшүрбөйт, деди ал аял. Музду батыраак бергиле деген доктордун өкүмүнө жатак бөлмө жактан чыкты. Алексей Александрович Аннанын кабинетине барып кирди. Аннан столунун жанында турган жапыс орундуктун аркасына Вронский кырып келтирип, кош колдоп бетин басып, ыйлай турган экен. Доктордун үнүнөн ал ордунан ыргып туруп, бетинен колун алаары менен Алексей Александровичти көрдү. Күйөөсүн көргөндө уятынан ошончолук шашып кетип, кайра ордуна отуруп, бир жакты көздөй житип кеткиси келген немедей, мойнун ичин көздөй жашырды. Бирок кайраттанып, кайта ордунан туруп, өлгөнү жатат, деди. Доктор үмүт жок, деди. Эми мени кантсеңиз өзүңүз билиңиз, бирок мында болоюн, уруксаат этиңиз. Кантсеңиз дагы сиздин ыктыярыңыздамын мен. Алексей Александрович Вронскийдин көз карашын көргөндө, башка кишилердин кейипин көргөндө, өзү дагы кейип кете турган адаты кармап, ал тескери карап, анын сөзүн акырына чейин укпастан, ошол замат эшикти көздөй жөнөдү. Жатак бөлмө жактан бир неме деп сүйлөп жаткан Аннанын үнү угулду. Анын үнү куунак, шайыр, ачык чыгып жаткансыйт. Алексей Александрович жатак бөлмөгө кирип, керебеттин жанына келди. Аннанын бети аны көздөй бурулуп жаткан экен. Бети албырып тамылжыйт, көзүнөн нур чагылышат. Кичинекей аппак колу кофтасынын жеңинен чыгып, кайта имирилип, жууркандын бурчу менен ойноп жаткандай. Анна азыр ага эч жери оорубай, көңүлүнүн ачыктыгы мындай гана турсун, эч кайта эң эле шайыр көрүндү. Ал угумду үнгө салып, эң эле бир ылдам, бир келишимдүү мукам менен сүйлөп жатты. Эмне үчүн дегенде, мен Алексей Александрович жөнүндө айтып жатам. Алексей. Экөөнүн аты тең Алексей болушу.
Бу тагдырдын укмуштуудай кызык тамашасы эмеспи же төгүнбү? Алексей менин айтканымды эки кылбайт эле. Мен болсом баарын унутуп, ал дагы кечирим кылган болор эле. Ал эмне үчүн келбей жатат болду экен? Ал аябаган боорукер киши. Өзүнүн боорукерлигин өзү билбейт. Ай Кудай, ичим бышып баратат. Суу бергилечи батыраак. Ай бу тиги менин кызыма жакпайт. Болуптур эмесе. Ага, эмизе турган аял алып келгиле. Болуптур. Анда ага мен макулмун. Мунусу кайта жакшы. Ал келип көргөндөн кийин капа болот. Аны берип жибергиле. Анна Аркадьевна, күткөн кишиңиз келди, мында турат, деди акушерка Алексей Александровичке карай Аннанын көңүлүн бурдурмакчы болуп. Ал болбогон сөз. Анна күйөөсүн көрө албай сүйлөй берди. Кызды бери мага бергиле. Бери бергиле. Ал алиге келген жок. Сиз аны билбегендигиңизден аны кечирим кылбайт деп жатасыз. Эч ким билген эмес. Жалгыз эле өзүм билгем. Ошондо дагы мага оор тийген. Билген кишиге Сережанын көзү да дал анын көзүндөй. Ошондуктан аны мен карагым келбейт. Сережага тамак бердиңерби? Баарыңар тең унутуп кое турганыңарды билет эмесминби? Ал өзү болсо унутпайт эле. Сережаны бурчтагы бөлмөгө жаткыргыла. Мариетте аны менен бирге жатсын, айтып койгула. Анан Анна капилеттен эле бүрүшө түшүп, тырс этип унчукпай калды дагы. Бирөөнүн урганын күтүп, андан жазганбагандай колу менен бетин кармалады. Ошондо ал күйөөсүн көрдү. Жок, деди Анна. Мен андан коркпоймун. Өлүмдөн гана коркомун. Алексей, мындай жаныма келчи. Убактым аз калгандыктан мен ашыгып жатам. Өмүрүм аз калды. Азыр ысып күйүп баштайм. Анан түк эч нерсеге түшүнө албайм. Азыр баарын түшүнөм. Баарын билип, баарын көрүп турамын. Алексей Александровичтин тырышкан бети кейиштүү боло түштү. Ал Аннаны колдун алды дагы бир неме деп айтмакчы болуп, айта албай жатты. Алдыңкы эрни калтырайт. Ал анда-санда гана Аннаны бир карап, өз көңүлүн боолуктурган кейишин токтото албай жатты. Анна караган сайын өзүн ушунчалык бир жүрөгү элжирей, жетине албай караган. Башта өзү эч качан көрбөгөн анын ушунчалык бир бөтөнчө көз карашын көрүп калып жатты. Токтой тур, сен билбейсиң. Кое туруңуз. Анна ойлонгонсуп унчукпай калды. Ооба деп сүйлөй баштады. Ооба. Менин айтайын дегеним бул. Мага таң калбай эле кой. Мен ошондой элемин. Бирок менде башка дагы бирөө бар. Ошондон корком. Ошол башка бирөөнү. Ошону сүйүп отурбайбы? Мен дагы сени жаман көрөйүн дедим эле. Бирок баштагы өзүмдү унута албадым. Ал аял мен эмесмин. Азыр мен чынык өзүммүн. Анык өзүммүн. Азыр мен өлөмүн. Өлөрүмдү билемин. Аны тигинден сурагын. Мына, мен билип жатам. Колума, бутума, салааларыма зыңгыра таш байланды. Мына бул салааларымдын чоңдугу мындай. Бирок мунун баары жакында бүтөт. Сен кечиргин мени, кечире көр. Ушул менин жалгыз тилегим. Мен жаманмын, бирок няня айткандай, азап тарткан кереметтүү аял, анын аты дагы кандай эле? Ал менден да жаман болгон экен. Мен да Римге кетемин. Анда баяган чөл бар экен. Ошондо эч кимге менин залакам тийбейт. Жалгыз Сережа менен кызымды гана бирге ала кетем. Жок, сен кечире албайсың. Мен билем, муну кечирүүгө болбойт. Жок, кеткин жанымдан. Сен эң эле жакшы кишисиң. Анна ысып күйгөн колунун бири менен анын колун кармап, бири менен аны тескери түрткүлөйт. Алексей Александровичтин жаны кейигенден кейи берип, ошончолук бир даражага жеткендиктен ал аны басууга аракеттенип, каршыкпастан тим койду. Анан ал буга чейин жан кейиши деп эсептеп жүргөн көңүл сезими күтпөгөн жерден кайданын жанын магдыратып, анын жанын өзү башта эч качан сезип көрбөгөн таалайдын кандайдыр бир жаңы жыргалына бөлөдү. Ал өмүрүнчө жолун жолдомокчу болуп келген христиан дининин эрежеси душмандарына кечирим кылып, ал турсун кайтаны сүйүүгө тийиш деп көрсөткөнүн ал ойлогон да эмес эле. Душманына кечирим кылып,
сүйгөндүктөн кубанычы анын көңүлүн чалкытты. Ал чөгөлөп отуруп алып, ысыгы кофтасынан өтүп, куйкалай күйгүзгөн колунун ийрисине башын коюп, жаш баладай өксүй ыйлап жатты. Анна күйөөсүн кашкая баштаган башын кучактап, аны көздөй жылды дагы көзүн ачып мактанычтуу сыймык менен өйдө карады. Мына өзү, келериңди билгемин. Эми кош болгула, баарыңар тең кош болгула. Жанагылар дагы келишти. Эмне үчүн кетишпейт? Чечип салгылачы үстүмдө кичикти. Доктор Аннанын колун бошотуп, анын башын акырын көтөрүп, жаздыкка коюп, анан ийненен ашыра жаап койду. Ал унчукпастан чалкасынан түшүп жатып, көзүн жуудуратып, тике алды жагын карады. Мага бир кечирим керек эле, ошону унутпа, андан башка түк эчтенкенин кереги жок. Ал эмне үчүн келгени жок? Деди эшик алдындагы Вронскийди карап. Бери кел, буга колуңду бер. Вронский керебеттин жанына келип, Аннаны көрүп, колу менен кайта бетин басты. Бетиңди ач, карагын муну. Бул касиеттүү киши, деди Анна. Ой, ачсаң бетиңди, деди Анна ачуулана. Алексей Александрович, мунун бетин ач. Мен муну көргүм келет. Алексей Александрович Вронскийдин колун кармап, кейиш менен уяттан түрү бузулган бетинен анын колун алды. Буга колуңду бер. Кечиргин мунун айыбын. Алексей Александрович көз жашын тыя албай, шолуктуп бийлаган бойдон ага колун берди. Кудайга шүгүр, деди Анна. Эми баары дайым болду. Эми азыраак эле бутумду сунуп алайын. Мындай, эми сонун болбодубу? Мына бу гүл эң эле начар жасалыптыр. Такыр фиалкага окшобойт, деди Анна. Анна обойду көрсөтүп. Ай кудай, бул эми качан бүтөт? Морфий бериңиз. Морфий бере көрүңүзчү, доктор. Кудай. Докторлордун баары бул ооруну кара басты деп атап, мындайдын 199 өлүмгө учурай турганын айтышты. Керейли кечке алдастап, төөрүп, эсине келе албады. Түн ортосунда ал тилден калып, тамыры да какпай калды. Ана үзүлөт, мына үзүлөт деп мүнөт сайын күтүүдө эле. Вронский үйүнө кетип, оорунун жайын билейин деп эртең менен келгенинде Алексей Александрович ага оозгу бөлмөдөн учурап мындай деди. Кетпеңиз, балким сизди сурап калар деп, аны өзү аялынын кабинетине киргизди. Анан күндүз дагы алдастап, алпурушуп, жөөлүп тилге келип, анан кайта дагы эсинен танды. Үчүнчү күнү дагы дал ошондой болду. Бирок докторлор үмүт этүүгө болот дегенди айтышты. Ошол күнү Алексей Александрович Вронский отурган кабинетке барып кирип, эшикти жаап, анын тике маңдайына келип отурду. Алексей Александрович, деди Вронский, кептин ачка айлана турганын сезип, сүйлөй да албаймын, түшүнө алгыдай да эмесмин. Мага райым кылыңыз, сизге канчалык кыйын болсо, эгер ишенсеңиз, мага андан бешбетер жаман. Ал ордунан турмакчы болду. Ошондо Алексей Александрович аны колдон алып сүйлөй баштады. Менин сөзүмө жакшылап кулак салсаңыз экен, ал өтө зарыл. Мен жөнүндө сиз тескери түшүнүктүү болбос үчүн ушул убакка чейин мени сүрөп келген, жана дагы келечекте мени сүрөй турган өз сезимимди сизге айтып берүүгө тийишмин. Мен ажырашайын деген ойго келип, ал турсун, бул ишке кирише да баштагам. Анан бул ишти баштаарын баштап алып, бирок ыргылжың болуп кыйналгандыгым да чын. Сизден да, Аннадан дагы өч алсам экен деп, көптөн бери жаным жай албай жүргөнү да чын. Мен телеграмма алып, бияка жөнөгөнүмдө, дал ошондой сезим менен жөнөгөм. Ал гана турсун, мен аны өлсө экен деп тилегем. Бирок буга чын ниетимди айтсамбы, же айтпасамбы деп ойлонуп унчукпай калды. Аннанын өзүн көрдүм, анан кечирдим. Ошол кечирим кылгандагы менин тапкан бактым менин эмне кылууга тийиштүү экенимди да көрсөттү. Мен эми биротоло кечирдим. Мени бир жаакка чапса, экинчи жаагымды дагы кошо тосуп, чапанымды тартып алса, көйнөгүмдү кошо чечип бергим келет. Эми жалгыз гана ушул кечирим кылгандагы бактымдан ажыратпаса экен деп мен Кудайдан тилеймин. Анын көзүнө жаш шимерлип,
бет ажары ачылып сабырдуу карап турганы Вронскийди айраң таң калтырды. Ушундай менен алжайым, мени баткакка батырып, эл журттун алдында маскаралап кетсеңиз дагы мейлиңиз, бирок мен Аннаны эч качан таштап кетпеймин, эч качан кинөөлөп сизге дагы сөз айтпаймын деп ал сөзүн уланта берди. Эми менин милдетим өзүм үчүн ачык болду. Мен аны менен бирге болууга тийишмин жана болмокчумун да. Эгер ал сизди көргүсү келсе, анда сизге кабар кылам. Бирок азыр сиздин кеткениңиз дурус болоор дейм. Ордунан туруп, эңирей ыйлай баштап, сүйлөй албай калды. Вронский дагы өйдө турду, бирок боюн түзөтө албай, эңкейген боюнча аны кабак астынан карады. Ал Алексей Александровичтин сезимин түшүнө албады. Бирок анын кандайдыр бир улуу нерсе экенин сезейин деди. Вронский Алексей Александрович менен сүйлөшкөндөн кийин Карениндердин үйүнүн эшигинин астына чыгып токтоп, кайда жүргөнүн, кайда барарын араңдан зорго эсине түшүрдү. Ал өзүн өзү айыптуу болуп, уятка калып, маскара болуп, ал маскаралыгынан арыла албай турган кишидей көрүндү. Ушул убакка чейин өзүнүн менменсинип, оп-оңой жүрүп келе жаткан жолунан чыгып калгандай болду. Өзүнө өнөкөттүү, кебилбестей бекем болуп көрүнгөндөрдүн баары өзүнүн турмуш уставы да күтпөгөн жерден начар, жалган нерсе болуп чыкты. Шурдуу жандай көрүнүп, өзүнүн таалайына кокусунан гана дуушар болгон бир шылдыңдуу кырсык катарында гана болуп жүргөн алданган күйөөсүн күтпөгөн жерден аялы кайта чакыртып алып, аны адамдын ичин күйгүзүп көкөлөтө бийик көтөрдү. Анан ошол күйөө бул бийиктикке көтөрүлгөндө каардуу, жасанды, шылдыңдуу болуп көрүнбөстөн кайта мээримдүү, жайдары улук көрүндү. Муну Вронский сезбей кое алганы жок. Ал экөөнүн ролу капилеттен өзгөрүлдү да кетти. Вронский анын улуктугун, өзүнүн пастыгын, анын ак ниеттүүлүгүн, өзүнүн алдамчылыгын түшүндү. Күйөөсү кейиште жүрсө дагы берээндигин, өзүнүн алдамчылыктан пас, ушак болгонун көрдү. Өзү адилетсиздик менен жек көрүп жүргөн кишисинин алдында өзүнүн пастыгын түшүнгөндүгү, анын кейишинин болор болбос гана учуру боло турган. Кийинки күндөрү Аннага суунгандан суунуп бара жаткандай болуп көрүнгөн өзүнүн ашыктыгы азыр андан биротоло ажырай турганын билгенден кийин анын качанкысынан дагы аябай күчөгөнүн сезип, азыр ал өзүн өзү чексиз бир шуурдуу жандай көрүнүп отурат. Ал Аннаны ооруп жатканын да көрүп, анын жан дүйнөсүн толук түшүнгөндөн кийин өзү өзүнө аны эч качан сүйбөгөндөй болуп көрүндү. Азыр эми аны толук түшүнгөндөн кийин гана башында сүйүүгө тийиштүү болгонундай эми гана сүйүп калып, эми Аннанын алдында басынып, ага өзү жөнүндө жаман түшүнүк калтырып, андан биротоло айрылып отурат. Уялган бетин кош колдуп басып отурганда Алексей Александрович анын колун тартып алганы баарыдан да жаман, баарыдан да уят болду. Ал Карениндердин эшик алдында адашып калган жандай болуп, кайда барарын билбей аңкайып турду. Извозчик керек эмеспи? Ооба, керек эле. 3 түнү удаа уйку көзүн көрбөгөн Вронский үйүнө кайткандан кийин колун салаалап желкесин алып, чечинбестен диванга чалкасынан сулай кетти. Башы кыт койгандай оор, бирде оорулууга дары берем деп жатып, дарыны кашыктан ашыра куйганы, бирде акушерка аялдын аппак колу, бирде Алексей Александровичтин укмуштуудай болуп керебеттин жанында отурганы сыяктуу эң эле бир опсуз нерселер эсине түшүп, оюна келип көзүнө элестей берди. Укташ керек, деди ал ичинен чарчап, анан уктагысы келсе бат эле уктап кете турган соо кишиче сабыр менен. Чынында да ошол замат башындагы ой пикирлери чаташып, бүткөн бою көөшүлүп, эссиз өмүр деңизинин толкуну башын каптай баштаганда, электрдин кубаттуу күчү ага келип тийгендей чоочуп кетип, бүт денеси менен ал диванды пружинасы үстүнөн өйдө ыргытып кетти. Анан кош колдонуп таянып, коркконунан тизелеп отуруп калды. Түк уктабаган кишидей көзү бакырайып кетти. Мындан 1 мүнөт эле илгери башынын салмактанып, колу бутунун шалайып турганы дароо басылып калды. Сиз мени баткакка батырып кетишиңиз мүмкүн деген Алексей Александровичтин үнү анын кулагына угулуп,
каршы алдынан көрүндү. Алдастап бет албырып, көз жанары чагылышып, өзүн эмес Алексей Александровичтин мээриме түшө, куштарлана караган Аннаны дагы көрдү. Бетин баскан колун Алексей Александрович тартып алгандагы өзүнө эсер, шылдың болгондой болуп көрүнгөн өз келбетин да көрдү. Ал кайта дагы баштагы калыбынча диванга жатып, бутун керилте сунуп көзүн жумду. Укташ керек деди. Ал ичинен кайталап. Анан ал көзүн жууп жаткандан кийин Аннанын жүзү андан да ачык, баягы эстен кетпес ат чабыштын алдындагы кечинде көргөндөгүсүндөй болуп ачык көрүндү. Ал эми мага жок, болмокчу да эмес. Анна аны эсинен биротоло чыгарып таштагысы келет. Ансыз мен жашай албаймын. Кантип кайра жарашабыз деп үнүн чыгарып айтып, бу сөздү эссиз кайталай берди. Бу сөздү кайталай бергени башына батпай чыгып бара жатканын өзү билип турганы жаңы элес, жаңы эске түшүрүүлөрдү бөгөптүрдү. Бирок сөз кайталаганы анын оюн анчалык көпкө чейин бөгөй албады. Өзгөргөн кызыктуу учурлары ошону менен бирге жакында эле өзүнүн шылдың болгону биринин артынан бири зымырап көз алдына келе баштады. Колуң ал, дейт Аннанын үнү. Алексей Александрович колун алгандан кийинки өзүнүн уятка калган эсер жүз көрүнүшүн сезди. Такыр уктай албай турганын сезсе дагы уктоого аракеттенип жата берди. Көз алдына жаңы элестердин пайда болушун токтотмокчу болуп, кандайдыр бир эсине түшө калган пикирден кокусунан оозуна келе калган сөзүн кайталай берди. Ал кулагын салып тыңшап, жиндиникиндей болгон бир укмуштуу шыбыр кулагына угулат. Баалай албадың, пайдасын көрө албадың, баалай албадың, пайдасын көрө албадың, дейт ал шыбыр. Бул эмнеси? Же жинди боло баштадымбы, деди, ичинен ойлонуп. Болсо болор, эмне үчүн жинди болот болду экен? Эмне үчүн киши өзүн өзү атат болду экен? Деп өзүнө өзү жооп кайтарды дагы, анан көзүн ачып, агасынын аялы Варя саймалап жасап берген жаздыктын баш жагында жатканын көрүп таң калды. Жаздыктын чачысын кармалап, Варяны акыркы жолу кайдан көргөнүн эсине түшүргүсү келип аракеттенди. Бирок башка бир нерсе тууралуу ойлонуу ал үчүн кыйноо катарында болду. Жок, укташ керек. Ал жаздыкты өзүн көздөй тартып, ага башын койду. Бирок көзүн жууп жатуу үчүн бир топ чымыркануу керек эле. Ыргып туруп отурду. Ал мен үчүн бүттүмү, деди ичинен. Эми эмне кыла турганымды ойлонуум керек. Эми менин эмнем калды? Анын ой санаасы Аннага болгон ашыктыгынан тышкары турмушунун баарын дароо кыдырып чыкты. Даража жагыбы, Серпуховскийби, коомчулукпу, падыша сарайыбы, эч бирине ою токтоло алганы жок. Буларда башта кандайдыр бир маани боло турган болсо, эми түк эчтеңкеси калбаптыр. Ал дивандан туруп, сүрдүгүн чечип таштап, курун бошотту. Анан кеңири дем алгысы келип, түктүү төшүн жагжайда ачып, бөлмө менен ары бери жүрө баштады. Ушинтип жинди болот экен да, деди дагы кайталап. Ушинтип өзүн өзү атат экен да, уятына чыдабай, деди жайгана. Ал эшик жака барып, эшикти жапты. Анан бекем тиштенип, көз ирмебей алды жагын мелтирей караган бойдон столго басып келип, тапанчасын алды. Тапанча октолуу боло турган. Аны өзүн көздөй айландырып, оозун карап, ойлонуп туруп калды. Ою күрөшүп, түрү өзгөрүлгөн. Башын жерге салып, тапанчасын кармаган бойдон былк этпестен мелтиреп, 2 мүнөтчө ойлонуп туруп турду. Ошондой, деди ал өзүнчө, узакка ойлонгон жүйөлүү, ачык айкын пикирдин натыйжасында кадексиз тыянакка келгендей. Ал эми чындыгында бул өзү үчүн кадексиз болгон ошондой. Ушул сааттын ичинде өзү кайта башынан нечен жолу ойлонуп чыккан, баягы эле эсине түшүндүргөндөрү менен элестеткендеринин кайталоосунун натыйжасында гана айтылды. Баягы эле түбөлүккө айрылган бактысы эсине түшөт. Баягы эле өмүрүнүн дайынсыз келечеги көз алдына элестейт. Баягы эле шылдың болгону дагы эле жанын күйгүзөт. Баягы эле эсин эки кылган санаасы менен элестерди көздөй. Ою 3-жолу дагы бурула баштаганда
ошондой деп ал дагы кайталады дагы, анан тапанчаны көкүрөгүнүн сол жагына такап туруп, муштумун капилеттен түйө койгон кишидей колун булкуп алып, тапанчанын тегин тартып калды. Атылган добушты укканы жок, бирок көкүрөгүн ошончолук катуу булкуп кеткендиктен жыгылып кетти. Столдун четин кармап калайын дегенде колунан тапанчасы түшүп кетип, өзү темтеңдей түшүп барып, жерге отуруп, таңыркап айланы сыңгырады. Столдун кыйрайган бутун, кагаз таштай турган себетте жолборстун терисин төмөнтөн өйдө карап, ал өз бөлмөсүн тааный албады. Мейманкана менен тактайды кычыратып, ылдам басып келе жаткан нөөкөрүнүн добушун укканда ал эсине келе түштү. Ал чымырканып жатып, эптеп эсин жыйнап, жерде отурганын түшүндү. Жолборстун териси менен колунун кан болгонун көрүп, өзүн өзү атканын билди. Акмактай болгон экен, тийген эмес экен да, деди, колу менен тапанчаны издеп. Тапанчасы жарында жаткан эле. Ал нарыраактан издеп жатты. Экинчи жагына оодарлып издеди. Ошондо боюн токтото албай жыгылып кетип, кансырай баштады. Нервтерим начарлай баштады деп, далай жолу тааныштарына даттанып, жаагына бакенбард сакал койгон көйрөң нөөкөр жерде жаткан төрөсүн көрүп коркуп кетип, аны кансыраган бойдон таштап атып, жардам издеп жүгүргөн бойдон кетти. 1 сааттан кийин агасынын зайыбы Варя келип, чакыртып туш-тушка киши чаптырган 3 доктору тең удаалаш жетип келгенден кийин, алардын жардамы менен жаралууну төшөккө жаткызып, өзү караганы анын жанында калды. Алексей Александрович аялын көргөнү келе жатып, күтпөгөн жерден аялы кетирген ишине чындап өкүнөт деп, өзү аны кечирим кылам деп, анан аялы өлбөй калат деп эч качан оюна кеткен эмес. Ошондуктан анын жиберген бул каты 2 айдан кийин, өзү Москвага барып кайтып келгенден кийин, бардык каары менен ачык айкын чыга келди. Бирок анын жиберген бул катасы мындай кокустук болоорун өзү билбей калгандыктан болуп отурган жери жок. Ал бул өлгөнү жаткан аялы менен көрүшкөнгө чейин өз жүрөгүн өзү жакшылыктуу билбегендиктен болуп отурат. Эгер ал башта бирөөнүн түйшүгүн көргөндө кейигенди зыяндуу жаштык деп эсептеп, өзү аны уят көрүп жүргөн болсо, оорулуу аялынын төшөгүнүн жанында туруп, өз өмүрүндө биринчи жолу ага ичи элжиреп, зээни кейип кетти. Аялына мээрими келип аяп кеткенден кийин, аны өлсө экен деп тилеген тилегине өкүнгөндөн кийин, анан баарынан дагы ага кечирим кылганда көңүлү рахаттана түшкөндөн кийин кокустан эле анын кейиши кетип, көңүлү тынчымак гана турсун, мурда өзү эч качан сезип көрбөгөн бир сонун сезим көңүлүнө пайда болуп, жаны жаялып тынчып калды. Анын кейишинин чордону болгон нерсе кайта анын көңүл кубанычынын чордонуна айланганын ал жек көрүп, айыптап, өчөшүп жүргөн кезинде эч качан чечилбөөчүдөй болуп көрүнгөн нерсе эми кечирим кылып, кайта сүйө баштаганынан кийин оп-оңой түшүнүктүү боло калганын сезди. Ал аялына кечирим кылып, аялы өткөргөн ишине өкүнүп, кейигендиги үчүн аны аяп да кетти. Ал Вронскийге дагы кечирим кылып, айрыкча анын иштеген жанкештилик кылыгынан кийин ага дагы боору ооруду. Ал баласына баштагысынан көбүрөөк имерилип, ага жакшылыктуу көңүл бурбай келгендиги үчүн өзүн өзү күнөөлөдү. Жаңы төрөлгөн тырмактай кызга анын боору оорубастан гана ага мээрими түшкөн айрыкча бир сезим пайда болду. Ал бу жаңыдан төрөлүп, энеси ооруп, кароосуз калган ымыркай, чоочун кызга, адегенде боору ооруп гана имерилип баштап, эгер ал аны карабай таштаган күндө анын өлүп калышы да ажап эмес эле. Анан аны кантип чыны менен жакшы көрүп калганын өзү да билбей калды. Ал күнүнө нечен жолу жаш баланын үстүнө келип, анын жанынан кетпей отура бергендиктен, адегенде андан ийменип жүргөн бала эмизүүчү аял менен киши экөө ага үйүрдү алып калышты.
Ал кезде уктап жаткан ымыркай баланын кып-кызыл болуп бырышкан түктүү бетин көпкө чейин унчукпай карап, анын кантип кабагын тырыштырганын, жумулган мотурайган колунун алаканынын арт жагы менен көзүн, мурдунун бел баскагын кандайча сүрткүлөгөндүгүн байкап отура бере турган. Мындай учурда Алексей Александрович өз-өзүнө айрыкча көңүлү жай, делегейи текши көрүнүп, кандайдыр өзгөрүштү талап кылган, эч кандай кемчилиги жоктой көрүнө турган. Бирок канчалык убакыт өткөн сайын бул абалынын кадимки табигый турмуштун шартына ылайыксыздыгын, аны бул бойдон өз оюна койбой тургандыгын ал ошончолук ачык түшүнө баштады. Өзүнүн жан дүйнөсүнө жетекчилик кылган бул азиз руханий турмуштан башка дагы, анын турмушуна жетекчилик кылган башка дагы бир орой күчтүн, ошончолук эле же андан дагы өкүмүрөөк дагы бир күчтүн бар экендигин, ал күч аны өзү самап, баарына кайыл болгон бул тынч турмуштун жайына койбой тургандыгын сезди. Элдин баары өзүн таңыркай карап, кылык жоругун түшүнө албагандай болуп, андан бир нерсенин өнүгүүсүн күткөндөй болуп жүрүшкөнүн көңүлү сезет. Аялы менен болгон мамилесинин начардыгын, анын кандайдыр бир орунсуздугу өзүнө айрыкча ачык сезилет. Өлүм ыкыстап келгендеги Аннанын пейилинин жумшарганы бүткөндөн кийин ал күйөөсүнөн жүрөксүп, аны кыртышы сүйбөй, тике көзгө карай албай жалтайлаганын Алексей Александрович байкап калды. Күйөөсүнө бир неме деп айткысы келип, бирок айта албай, экөөнүн оту күйүшүп, бирге жашап тура албай турганын ал да сезгенсип, андан бир нерсе үмүт эткенсип көрүндү. Февралдын аягында аты Анна деп коюлган Аннанын жаңы төрөлгөн кызы ооруп калды. Алексей Александрович эртең менен балдар үйүнө барып, докторго киши жибертти дагы, анан өзү министерствого кетти. Иштерин бүтүп үйүнө кайта саат 4-кө жакын кайтты. Оозгу бөлмөгө кирип келип, үстүндөгү кийими алтындап кыйыкталган, сыртынан аюу жамынча жамынып, Америка итинин терисинен иштетилген ак ротонданы колуна кармап турган көркөм нөөкөрдү көрдү. Ким келди, деди Алексей Александрович. Княгиня Елизавета Федоровна Тверская деп жооп берди нөөкөр. Алексей Александровичтин байкашынча жылмайып күлүп койгондой болду. Ушу түйшүктүү күндөрдөн бери коом ичиндеги тааныштары, айрыкчанын аялдар теңи өзү менен аялына бөтөнчө күйүмдүү боло калышканын биле турган. Ушу тааныштардын баарынын жүзүнөн, баягыда адвокаттын көзүнөн, эми нөөкөрдүн көзүнөн көргөндөй, табасы канып кубанып, ал кубанычын араңдан зорго жашырып жаап тургандай түрлөрүн байкай турган. Алардын баары бирөөнү күйөөгө бергени жаткансып, кубанычка батып жаткандай көрүнүүчү. Алар өзү менен учурашып калганда иштеринин кубанычын, аялынын ден соолугун сурашкандай. Алексей Александрович княгиня Тверскаянын кыйла кылык жоруктарын жакшы билип, жана аны өзү да жакшы көрбөгөндүктөн, анын келишин жактырбай, тупа-туура балдар үйүнө барып кирди. Балдардын биринчи бөлмөсүндө Сережа столдун үстүндө боор токтоп жатып алып, бутун оордуктун үстүнө коюп, каткылыктап кубана сүйлөп, бир нерсенин сүрөтүн тартып жаткан экен. Анна ооругандан кийин француз аялдын ордуна келген англичан аял азыр торт окуп баланын жанында отуруптур. Ордунан ыргып туруп, кайта отуруп, анан Сережаны болупту. Алексей Александрович баласынын чачын сылап, гувернантканын аялынын ден соолугу жөнүндө сураганына жооп берип, анын жаш бала тууралуу доктор эмне деди деп сурады. Доктор коркунучтуу эчтенкеси жок, ваннага түшүргүлө дегенди айтты. Сударь. Бирок бала кыйналып жатпайбы, деди Алексей Александрович, кошуна бөлмөдөгү ыйлаган баланын үнүнө кулак салып. Менимче, эмизген аял жарамсыз болуу керек, сударь, деди англичан аял чечкендүүлүк менен. Эмнеликтен андай дейсиз, деди Алексей Александрович буйдала түшүп. Графиня Полдуку дагы ушундай болгон болуучу, сударь. Баланы дарылай эле беришкен. Көрсө эмизген аялдын сүтү болбой, бала жөн эле ачкасынан кыйналып жатыптыр, сударь.
Алексей Александрович бир нече секунд ойлонуп туруп, анан экинчи ишке кирди. Бала берген булук эмчекти оозуна албай, няня менен эмизген аял экөө бирдей үстүнө үйрүлүп түшүп, шык-шыктап сооротсо да болбой. Эмизген аялдын колунда башын салынта чалкасынан жатып, чиренип ыйлап жатты. Дагы эле басылган жокпу, деди Алексей Александрович. Эң эле тынчы жок, деди няня акырын гана шыбырап. Мисс Эдвард балким эмизген аялдын сүтү жок болуп жүрбөсүн деп айтты, деди Алексей Александрович. Менин да оюм ошондой, Алексей Александрович. Анда эмне үчүн айтканыңыз жок? Кимге айтмак элем? Анна Аркадьевна болсо ооруп жатат, деди няня кейиштүү. Няня бул үйдүн эски үй кызматкерлеринен боло турган. Анын жөнөкөй эле айткан ушул сөзү Алексей Александровичке анын өз жайы жөнүндө каймана түрдө айтып жаткандай болуп көрүнүп кетти. Бала баштагыдан бетер катуу ыйлап, эми эрип ыйлай баштады. Няня колун тескери шилтеди дагы, анан баланы келип эмизген аялдын колунан алып, баскан боюнча аны соорото баштады. Сыртынан соп-соо көрүнүп, кооз кийинген бала эмизүүчү дагы айнып калып жүрбөсүн деп коркуп кетип, өзүнчө бир неме деп күңк-мыңк этип, болук эмчегин катып жатып, өзүнүн сүттүүлүгү жөнүндө шек санагандыгы үчүн кейкээр менен күлүмсүрөп койду. Алексей Александрович бул күлүмсүрөөнү дагы өзүн шылдыңдап жаткандай түшүндү. Ой шорду балам-ай, деди няня басып жүрүп, тилин шыкылдатып баланы сооротуп. Алексей Александрович орундукка отуруп, аркы-терки басып жүргөн няняны кейиштүү жүзү менен муңая карап отурду. Акырында соорунгон баланы няня алып барып, терең керебетке жаткырып, баш аягын оңдоп туруп, мындай басып кеткенден кийин Алексей Александрович ордунан туруп, бутунун башы менен чебердеп басып, баланын жанына барды. Ошондой эле муңайган түрү менен баланы бир мүнөттөй унчукпай карап турду. Ошондо бирден эле анын маңдай териси менен чачын артын көздөй жыйрылткан, жылмая күлгөн күлкү анын жүзүн ээледи дагы, анан ошондой эле акырын басып үйдөн чыгып кетти. Ашканасынан чыкканда коңгуроо кагып, кирип келген нөөкөрүнө докторго дагы киши жибергиле дегенде буйрду. Бу татынакай чүрпөнү карабай таштагандыгы үчүн ал аялына капа болуп, ошондой капа болгону боюнча анын үстүнө барып киргиси келгени жок. Анан княгиня Бетсини дагы көргүсү келбеди. Эмне үчүн күндөгүдөй үстүмө келгени жок деп, аялынын оюна кетиши мүмкүн деп ойлонуп, кайраттана басып, жатак үйдү көздөй бет алды. Ал жумшак килемдин үстү менен эшикти көздөй басып бара жатып, уккусу келбеген сөз эрксизден кулагына чалынды. Ал кетпей турган болсо, анда сенин да, анын да макул болбогонуңар мага түшүнүктүү болгон болор эле. Бирок сиздин күйөөңүз мындай нерседен жогору турган киши болуу керек, деди Бетси. Күйөөм үчүн эмес, өзүм үчүн эле ага макул боло албайм. Аны айтпай эле коюңуз, деди Аннанын муңканган үнү. Эми сиз үчүн өзүн өзү окко кармаган киши менен сиз коштошпой кое албассыз. Ошондуктан мен ага макул болбой отурам. Алексей Александрович жазыктуу болуп, жүрөксүгөн түр менен токтоп калып, билинбей кайта кетип калайын деп ойлонду. Бирок мунум адамгерчиликке жатпас деп, ал бул оюнан айнып, кайта кайрылды дагы, анан жөтөлүп үнүн жасап, жатак бөлмөнү көздөй басты. Сүйлөшкөн үндөр басыла түштү. Ошондо ал бөлмөгө кирип барды. Тоголук башындагы кайраттуу коюу кара чачы, кыска күзөттөлгөн Анна үстүнө боз халат кийип, кушетканын үстүндө отурган экен. Анын жадырап жайнаган ырайы качанкысындай эле күйөөсүн көргөндө өчө түштү. Башын жерге салып, сабырсып, Бетсини жалт карап алды. Эң акыркы жеткен мода менен башындагы калпагын, чырагданнын калпагындай башынан өйдө алдагайда учура кондуруп, көкүрөгүнүн бир жагы менен юбкасынын экинчи жагына бажырайта кыйгач тилке кыйылган көгүлтүр көйнөк кийинип, жалпайган узун шалкы белин кайта түз кармап, Аннанын жанында отурган Бетси башын бир жагына кыңырайтып, Алексей Александровичти мыскылдуу күлө карап каршы алды. «А», — деди Бетси, таң калгандай.
Сиздин үйдө болгонуңуз эң эле жакшы болбодубу? Эч жака чыкпайт окшойсуз. Анна ооругандан бери сизди мен көрө делекмин. Сиздин көрсөткөн күйүмдүүлүгүңүздүн баарын уктум. Сиз укмуштуудай артык күйөөсүз. Төгүнү жок деди. Атайы мээримдүү боло калып, аны аялына көрсөткөн кайрымдуулук үчүн бирэндик ордени менен сыйлагансып. Алексей Александрович ага суз гана таазим этип, анан аялынын колунан өөп, анын саламаттыгын сурады. Жакшы болуп калдым окшойт деди, күйөөсүнүн көз жашынан көзүн качырып. Бирок өңүңүз кубарыңкы көрүнөт деди Алексей Александрович, кубарыңкы деген сөздү таптап айтып. Экөөбүз көбүрөөк сүйлөшүп койдук окшойт, деди Бетси. Бул менден кеткен билбестик болуу керек, эмесе мен кетейин. Бетси ордунан турду, бирок Анна капилеттен кызарып кетип, аны дароо колдон алды. Жок, отура туруңуз. Менин сизге айта турган, деп сөзүнүн аягына чыга албады. Жок, сизге деп, Анна Алексей Александровичке кайрылып, мойнунан чекесинен өйдө кызарып кетти. Мен сизден түк эч нерсени жашырган эмесмин. Жашыргым да келбейт, деди ал. Алексей Александрович салаасын кырсылдатып башын жерге салды. Граф Вронскийдин биздикине келип, Ташкентке кетер алдында коштошуп кетсем экен деген өтүнүчүн айтты Бетси. Анна сүйлөп жатып, күйөөсүн карап койгону да жок. Кейип ал айтууга канчалык кыйын болсо да, баарын айтып калайын деп шашылып жаткан болуу керек. Мен аны кабыл ала албаймын деп айттым. Муну сиз Алексей Александрович гана билет деп айттыңыз, курбум, деди Бетси Аннанын сөзүн туруп. Жок, мен аны кабыл ала албаймын. Анын эч кандай. Анна кокусунан токтой калып, күйөөсүн үмүттөнө карады. Күйөөсү аны карабай отурган. Сөздүн кыскасы, мен аны кабыл ала албайм. Алексей Александрович аялын көздөй жанашып, колун кармагысы келди. Адегенде Анна колун издеп жүргөн күйөөсүнүн тамыры көп, ымдалышкан колун бир суук неме тийгендей тартып алды. Анан кейипи чымырканып жатып, анын колун кысты. Сиздин мага көрсөткөн мынчалык ишенимиңиз үчүн рахмат, бирок өз алдынча оңой эле чечип ала кое турган маселени, Тверскаянын көзүнчө сүйлөшө албай тургандыгына өкүнө кыңырылды. Анткени бул аял аны ашыктык, кечиримдүүлүк сезимине баткан кубанычына жайынча каркытпай саат болуп, коомчулуктун көзүнчө турмушун айдап сүрөп жүргөн орой күчтүн жышаанасы катарында болуучу. Ал княгиня Тверскаяны карап унчукпай калды. Болуптур эмесе, аман болгун ардагым, деди Бетси ордунан туруп жатып. Ал Аннанын бетинен өөп бөлмөдөн чыкты. Алексей Александрович аны узатып кошо басты. Алексей Александрович, мен сизди чыныгы бейпил киши деп эсептейм, деп Бетси кичине мейманканага токтой калып, анын колундагы кайта айрыкча катуу кысты. Мен бөтөн кишимин. Ошондой болсо дагы мен Аннаны аябай жакшы көрөм. Сизди дагы урматтаймын. Ошондуктан акыл айткым келет. Аны кабыл алыңыздар. Алексей Вронскийдин ар намысы күчтүү киши. Ал Ташкентке кеткени жатат. Сиздин айткан акылыңызга жана күйүшкөндүгүңүз үчүн чоң рахмат, княгиня. Бирок аялым бирөөнү кабыл алуу же албай коюу маселесин өзү гана чечет. Ал бул сөздү айтканда каадасынча кашын серпип, барктана сүйлөдү. Бирок ошол замат эле кандай гана сөз болбосун, анын азыркы абалында барктана албай тургандыгын түшүндү. Жана да муну өзү бул сөздү айтаар замат эле Бетсинин сыр бербей шылдыңдаган заар менен жымын күлүп койгонун байкады. Алексей Александрович таазим кылып, залда Бетси менен коштошкондон кийин кайта аялдын үстүнө кирди. Анна жан баштап жаткан эле, күйөөсүнүн дабышын угаар замат дароо тура калып, баштагы калыбынча отуруп, жүрөксүй аны карады. Ал аялынын ыйлаганын байкады. Сиздин мага көрсөткөн мынчалык ишенимиңиз үчүн рахмат, деп Бетсинин көзүнчө французча айтканын эми жалоорый орусча кайталап, аялынын жанында отурду. Орусча сүйлөгөнүндө ал Аннаны сен деп атады. Ал эми бул сен деген сөз анын кыжырын келтирди. Анан сиздин мындайча чечимге келгениңизге айрыкча ыраазымын.
граф Вронский кетип жаткандыктан анын мында келишин мен да эч кандай зарылдыгы жок деп ойлоймун. Ошондо да аны мен айтпадымбы? Эми аны кайталап эмне деп? Анна келген кыжырын тыя албай капилеттен анын сөзүн туруду. Бирөө бир аялды сүйүп калып, ал үчүн жанын кыйып курман болмокчу болгон болсо, аялдын да ансыз күнү жок. Ошол киши ошол аял менен келип коштошуп кетишинин кереги жок экен да. Эч кандай кереги жок экен да. Анна эрдин катуу кымтып, жайнаган көзү менен күйөөсүнүн акырын гана ушалап отурган тамыры көпкөн колун кармады. Бу туурасында эми эч качан сүйлөшпөй эле деп Анна токтоо гана кошумчалады. Мен бул маселени чечүү жагын өз оюңа койдум. Мындайча болуп, деп Алексей Александрович сөзүн баштады эле. Менин оюм менен сенин оюңдун бир жерден чыкканына ыраазымын деп, анын жай сүйлөгөнүнө ичи бышып кетип, күйөөсүнүн баштаган сөзүн аяктады. Ал күйөөсүнүн эмне деп сүйлөй турганын айта электе эле билүүчү. Албетте, аялынын айтканын кубаттады. Анан княгиня Тверская бирөөнүн үй бүлө турмушуна орунсуз эле кийлигише берет, айрыкча ал. Ал жөнүндө айтылган сөздүн эч кайсынысына ишенбеймин деди. Эбиреп Анна. Ал мени чын сүйө турганын жакшы билем. Алексей Александрович оор күрсүнүп унчукпай калды. Анна сабырсыздана халатынын чачыгы менен ойноп, күйөөсүнүн түрүн жактырбай жаман көзү менен карап отурду. Анткени үчүн өзү канчалык кейисе да анысынан такыр кутула албады. Бу көзүнө суук көрүнгөн күйөөсү жаныман кетсе экен деген гана азыр анын жалгыз тилеги боло турган. Баса мен азыр докторго киши жибердим, деди Алексей Александрович. Мен соопсоомун, доктордун мага керек эмне экен? Жок, тиги кичинекейдин чырылдаган үнү басылбайт. Эмизген аялдын сүтү жок дешет. Мен баланы эмизейин деп жалынсам да, өзүң болбой эмне үчүн эмиздиргениң жок? Бала болгондон кийин баары бир да. Бул баары бир да деген кандай мааниде айтылганын Алексей Александрович түшүндү. Эми ачка өлтүрмөк болушту. Анна коңгуроо кагып, баланы алып келгиле деп буйрду. Эмизейин деп канча айтсам да болбой жатып, эми келип мени айыптайт. Айыптаган жерим жок. Жок, айыптап жатасың. Ай Кудай-ай, эмне үчүн өлбөй калдым экен? Ошентип ал шолоктоп ыйлап баштады. Кечиргин мени, жаным. Кечиргин мени, жаным кейигендиктен орунсуз сүйлөп жибердим окшойт, деди. Анна эсин жыйнап, бирок кетчи, деди. Жок, муну мындайча тем коюуга болбойт, деди чечкиндүү түрдө Алексей Александрович. Аялынын үстүнөн чыккандан кийин коомчулуктун алдында анын үй бүлө турмуш боло албастай болуп көрүнгөнү, аялынын жек көргөндүгү ал гана эмес, өз оюна койбой, анын турмушун купуя бийлеген орой турмуштун күчү баары бүт аны өз өкүмүнө көнүүгө аргасыз кылып, аялына мамилесин өзгөртүү жөнүндө алардын койгон талабы азыркыдай ага эч качан ачык айкын туюлган эмес. Бүт коомчулук аялы да андан бир нерсе талап кылып жатканын өзү ачык байкаганы менен анын эмне экендигин түшүнө алганы жок. Мындан ал өзүн тынчын кетирип, сиңирген эмгегинин баарын жокко чыгарганы, каарын ашындыра бере тургандыгын гана көңүлү сезет. Анын оюнча Аннанын Вронскийден биротоло кол үзгөнү жакшы болгон болор эле, бирок алигилердин баарын анын кандай болушун орунсуз көрө турган болсо, анда балдарын шордотуп, өзү алардан айрылып калбас үчүн, кызмат даражасынан дагы өксүбөс үчүн, ал экөөнүн мамилесинин кайта жагындашканына дагы ал каршы болбогон болор эле. Бул канчалык уяттуу иш болгону менен аялын маскара кылып, бир оор күндө калтырып, өзү дагы сүйгөндөрүнүн баарынан ажырагандан көрө жакшыраак эле. Бирок ал өзүн өзү чарасыз жандай көрүндү. Элдин баары бүт жалгыз өзүнө каршы экендигин, өзүнө жакшы табигый турмушка ылайыктуу болгондордун баарына алар жол бербей, жаман болсо дагы кайта өздөрүнө жаккан нерселерди иштетүүгө аргасыз кыла тургандыгын
ал мурунтадан эле биле турган. Бетси залдан жагдан эле чыгып баратканда жаңы устрица түшкөн Елисеевден эмиле чыгып келе жаткан Степан Аркадьевич аны менен дал эшиктен чыга беришинен учурашып калды. «О, княгиня, сонун гана жолуктук белем», — деди Степан Аркадьевич оозуна сүйлөп. «Мен сиздикине баргамын. Жолукканыбыз мүнөтчөлүк эле болор. Кетип бара жатамын», — деди Бетси күлүңдөп, мейлейин кийип жатып. «Мейлейиңизди кийбей эле кое туруңуз, княгиня. Жок дегенде колуңуздан өбүп калайын. Ушу кол өбүшүү үчүн гана эски салттын жүргүзүлгөнүнө чексиз ыраазымын». Ал Бетсини колунан өптү. «Качан көрүшөр экенбиз?» «Кадыр көңүлгө жетпейсиз», — деди Бетси күлүңдөп. «Жеткенде дагы кандай? Мен азыр эстүү кишилердин биринен боломун. Өзүмдүн үй бүлө чатагымды гана эмес, өзгөлөрдүкүн дагы тыныштырып жүрөмүн», — деди ал барктана. «О, анда эң эле сонун болгон тура», — деди Бетси. Анын Анна тууралуу айтып жатканын дароо түшүнүп. Алар кайта залга кирип, бурчка келип токтошту. «Тиги эми Аннанын кактабайганын сурот», — деди Бетси олуттуулук менен шыбырап. «Кой эми, бул адамчыдагыс жорук, бул укмуш». «Айтканыңыз абдан туура», — деди Степан Аркадьевич олуттуу, боору ооруган кейиштүү түрү менен башын чайкап. «Мен ошон үчүн Петербургка келип отурамын. Бүт шаардын сүйлөгөнү ушул», — деди Бетси. «Бул адамчыдагы сабал. Анна күн санап өчкөндөн өчүп баратат. Ал өз көңүлү менен ойной албай турган аялдардын биринен экенин эре кайдан түшүнсүн? Эми экинин бири же ажыраштырып башын ачуу керек эле. Көздү жуумуп туруп эрдик менен ал аны ала качып кетиши керек. Болбосо Анна биротоло кишиликтен чыгат». Оба, дал ошондой болсо», — деп Облонский үшкүрөндү. «Мен ошон үчүн келип отурам. Чыны жалгыз эле ушул эмес. Мен алкыш айтуум керек. Бирок баарыдан дагы маанилүүсү мына ушуну тыныштыруу керек». «Болуптур, ишиң ийгиликтүү болсун», — деди Бетси. Степан Аркадьевич княгиня Бетсини эшиктен чыга беришине чейин узатып келип, анын мээлейинин жогору жагындагы дал билегинин тамыры кагып турган жеринен өөп алып, анан бир эрээндүү калпты шыпырылтты эле. Андан княгиня же күлөөрүн, же күйүнөөрүн билбей калды. Ошондон кийин гана ал карындашынын үстүнө кирди. Карындашы ыйлап отурган экен. Степан Аркадьевичтин кубанычы койнуна батпай, ашып ташып турса дагы көңүлү бошоп, кейип кепшип, кошо жашып, карындашынын азыркы кейиштүү жайына дароо эле кадимкисиндей кошо ыкташа кетти. Ал Аннанын саламаттыгын, анын эртең мененки убактысынын кандай өткөндүгүн сураштырды. «Жаман, эң эле жаман. Күнүм дагы, эртең мененки убактым да, өткөнүм да, келечегим да баары ошол», — деди Анна. «Менимче убайым менен санаага алдырган окшойсуң. Түк эчтенкени капарыңа албай, турмушту тике кароо керек. Анын оор экендигин билемин, бирок аял деген кишинин көрсөткөн жамандыгы үчүн дагы сүйө берет деп укканым бар», — деп Анна капилеттен сөз баштады. «Бирок мен аны жакшылык үчүн жек көрөм. Эми муну менен бирге жашап тура алгыдай эмесмин. Эгер түшүнөр болсоң, жалгыз гана анын түрүнөн кыжырым келип, кан теримди билбей кетем. Аны менен такыр эч убакта бирге жашап тура алгыдай эмесмин. Эми эмне кылышым керек? Мен таалайсыз болгон чагымда мындан дагы таалайсыз болууга мүмкүн эмес чыгаар деп ойлогом. Бирок азыркы менин көргөн күнүмдү адамдын башына келет деп эч качан менин оюма келген эмес. Эгер түшүнсөң бар эмеспи, мен анын ырайымдуу, артык киши экендигин, өзүм анын чыпалагына да арзыбай турганымды билсем дагы, баары бир жек көрөм. Мен анын бейпилдик үчүн жек көрөм. Эми менин калган жалгыз айлам. Анна, өлүм деп айтайын деди эле, Степан Аркадьевич айттырганы жок. Сен оорулусуң, кейиштүүсүң, деди Степан Аркадьевич. Чыны сен болор болбос немени аябай ашырып алган окшойсуң. Мында мынчалык деле жаман түк эчтенке жок. Ошентип Степан Аркадьевич күлүмсүрөп койду. Эгер Степан Аркадьевичтин ордуна башка бирөө болсо, мынчалык кейиштин үстүндө отуруп күлүмсүрөп кое албаган болор эле. Күлүмсүрөп койгондук эң эле орой көрүнөт болчу.
Бирок анын күлкүсүнөн аялдын күлүмсүрөгөндөй болгон мээримдүү, жумшак ырайым төгүлүп тургандыктан анын күлүмсүрөгөнү кишиге катуу тийбестен кайта жумшартып, жылуу учурай турган. Анын көңүл айткан сөзү менен күлүмсүрөп койгону кишинин жанын бадам майындай магдыратып жибере турган. Анна дагы бат эле ошондой боло түштү. «Жок, Стива», — деди Анна. «Мен бүттүм. Бүткөн кишимин, бүткөндөн дагы 5 бетермин. Бирок мен али бүткөнүм жок, бүттү деп да айта албаймын. Кайта ал бүтпөй жатат. Мен чытырата тартылып, үзүлгөнү араң турган кылдаймын. Бирок азыр бүт элекмин, бүткөндө да жаман бүтөм. Кой, ал эчтеке эмес. Кылды акырындап бошотууга болот. Эң айласы табылбаган эч кандай кыйынчылык болбойт. Мен ойлоно берип, анан жалгыз гана тапканым». Ал Аннанын коркунуч чалган көзүнөн анын бул жалгыз тапканы өлүм экенин түшүнүп, аны айттырганы жок. «Койсоңчу», — деди Степан Аркадьевич. «Сабыр эт, сен өз алыңды өзүң менчилик биле албайсың. Уруксаат этсең, мен сага өз оюмду ачык айтайын». Ал ширин күлүмсүрөөсүнө салып, дагы акырын жылмайып койду. «Эмесе башынан баштайын. Сен өзүңдөн 20 жаш улуу кишиге турмушка чыккансың. Сен сүйбөй туруп турмушка чыктың. Сүйүү дегенди билгениң да жок. Болуптур, муну биз өткөн каталык дейли. Болгондо да укмуштуудай каталык», — деди Анна. «Эмесе дагы айтайын, бул болоору болуп өткөн иш. Анан кырсык болуп, сен өзүң күйөөң эмес, башка бирөөнү сүйүп калдың. Анын кырсык экени чын. Бу дагы болоору болуп өткөн иш. Анан күйөөң муну билип кечирим да кылды. Стива». Ар бир айткан сөзүнөн кийин Анна дагы макул болбой жүрбөсүн деген ой менен токтоло калып жатты. Бирок Анна унчукканы жок. «Бу ушундай. Эми сен күйөөң менен бирге жашап тура аласыңбы же жокпу деген маселеде турат. Сен муну каалайсыңбы? Күйөөң да муну каалайт бекен? Мен түк эчтенкени билбеймин, бирок аны көрөйүн деген көзүм жок деп өзүң айтпадыңбы?» «Жок, антип айткан эмесмин. Ал сөзүмдөн кайттым. Мен түк эчтенкени билбеймин, түк эчтенкени да түшүнбөйм. Бирок кое тур, сен аны түшүнө албайсың. Мен башылдый болуп, кандайдыр бир ылдый учуп бара жатканымды сеземин. Бирок андан аман кутулуп калгым келбейт. Кала алгыдай да эмесмин. Эчтенке эмес. Түшөөр жериңди жумшактап тосуп алабыз. Мен сени билип турам. Өзүңдүн чын пейилиңди, чын көңүлүңдү айта албай жатасың. Менин каалаган түк эчтенкем жок. Мунун баары бачымыраак эле бүтсө экен деп тилеймин. Бирок ал да мунун баарын көрүп билип турбайбы? Анан ал сенден азыраак кыйналып жүрөт дейсиңби? Сен кыйналып, ал да кыйналып жүрүп, мындан эмне тапмаксыңар? Ажырашсаңар эле баардык маселе чечилгени турат». Степан Аркадьевич бул негизги пикирин бир топ кыйынчылык менен айтып, Аннаны сынай карады. Анна унчукканы жок. Чачы алынган башын чайкап тим болду. Бирок анын күтпөгөн жерден баштагы татынакай көркүнө жайнап кеткен ажарын Степан Аркадьевич көрүп, бул ал үчүн кол жетпеген таалайдай болуп көрүнгөндүктөн гана анын каалабай жатканын түшүндү. «Экөөңөргө тең аябай убал болду. Эгер силердин бул ишиңерди тындыра алсам, мен таалайлуу болгон болор элем», — деди Степан Аркадьевич эми өткүрүрөөк күлүмсүрөп. «Сен унчукпагын, такыр унчукпагын. Кудайым мага оюмдагы сөзүмдү айттырса эле болгону. Мен ага барайын». Анна жайнаган убайымдуу көзү менен аны карап алып унчукпай тим болду. Степан Аркадьевич өз мекемесиндеги председательдик орунда отургандыгы кадимки маашырлана салтанаттуу көрүнгөн ырайы менен Алексей Александровичтин кабинетине барып кирди. Алексей Александрович дагы аялы менен Степан Аркадьевичтин сүйлөшкөн сөзүн ойлонуп колун аркасына алып, бөлмөнүн ичинде аркы-терки басып жүргөн экен. «Учурсуз үстүңө киргеним жокпу?» деп өмүрү ийменип көрбөгөн Степан Аркадьевич күйөө баласын көргөндө капилеттен иймене түштү. Бул иймен ичин жымсалдоо максаты менен жаңы сатып алган өзүнчө бир башкача ачыла турган папирос салгычын чөнтөгүнөн алып, анын булгаары сыртын жыттап туруп, ичинен папирос алды.
Жок, жумуштап келдиң беле, деди Алексей Александрович анчалык жактыра бербей. Ооба, менин сага келгеним бир иш жөнүндө. Ооба, сүйлөшөйүн дедим эле, деди Степан Аркадьевич өзүнө көнүмүш болбогон мындай мейкиндикке таң калып. Бул күтпөгөн жерден пайда болгон ошончолук бир өрөскөл сезим болгондуктан бул азыр анын айтмакчы болуп жатканы уят иш деп шыбырап жаткан Абийирдин добуш экендигине ал ишене алганы жок. Степан Аркадьевич чыйралып жатып, алиги кайдан жайдан пайда болгон ийменчээктигин эптеп басты. Мен карындашымды жакшы көрө турганымды, өзүңө да чын ниеттен берилип урматтай турганымды түшүнөрсүң дейм, деди ал кызарып татарып. Алексей Александрович унчукпай токтоп калды. Анын тагдырына кайыл болгон чарасыз жүз көрүшү Степан Аркадьевичти айраң таң калтырды. Мен карындашым жөнүндө, силердин мамилеңер жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле, деди Степан Аркадьевич өзүнө өнөкөт болбогон ийменчектиги менен алышып жатып. Алексей Александрович кайнагасын карап алып, кейиштүү күлүмсүрөдү дагы унчукпастан столго келип, анын үстүндө жаткан жаңыдан жазыла баштаган катты алып, кайнатасына сунду. Менин да ойлогонум ошол. Ал мени көргүсү келбегендиктен кат аркылуу пикиримди дурусураак айта алармын деген ой менен мына муну жаздым эле, деди ал катты берип жатып. Степан Аркадьевич өзүн мелтирей тиктеген анын тунарыңкы көзүн таңыркай карап алып, анан катты окуй баштады. Менден кутула жаздаганыңызды билдим. Муну көрүп, мунун башкача болбой, дал ошондой болгону мен үчүн канчалык кейиштүү болсо да, ага чындап көзүм жетти. Мен сизди айыптабайм. Мен сиздин ооруп жатканыңызды көрүп, буга чейин арабызда болгон араздыктын баарын бүтүндөй унутуп, чын пейилим менен жаңы турмуш баштамакчы болгонума Кудайым өзү күбө. Бул өз бетим менен иштегендеримдин баарына мен эч качан өкүнбөймүн да, өкүнмөкчү да эмесмин. Бирок мен жалгыз гана сиздин башыңыздын, сиздин жаныңыздын камынын аракетинде болгомун. Бирок ошол тилегиме жете албай турганымды эми гана түшүндүм. Канткенде сиз таалайлуу боло турганыңызды, канткенде сиздин жаныңыздын жай таба ала турганын өзүңүз гана айтыңызчы. Мен биротоло сиздин эркиңизге көнүп, адилеттүү оюңузча болмокмун. Степан Аркадьевич катты кайта берип, күйөөсүн дал ошондой эле таңыркай карап, эмне деп айтаарын билбеди. Мындайча унчугушпай калганы экөөнө тең катуу тийип, Карениндин жүзүн унчукпай карап отурган Степан Аркадьевичтин эрди кемшиңдей түштү. Менин ага айтайын дегеним ушул, деди Алексей Александрович тескери карап. Ооба, ооба, деди Степан Аркадьевич, тамагын жаш туттуктуруп, сүйлөөгө дарманы келе албай. Ооба, ооба, түшүнүктүү деп, акыры тили күрмөлдү. Анын эмне ою бар экенин билгим келет, деди Алексей Александрович. Өз оюн өзү билбей жүрбөсүн деп чоочуймун. Ал өзүн өзү биле албайт, деди. Көңүлү жашыган Степан Аркадьевич соолугуп. Ооба, ал басынып, сенин бейпилдигиңден басынып, корунган. Ал сенин бул катыңды окуй турган болсо, бирдеме деп айтууга анын дарманы келбей, ал куру гана башын ылдыйлатып, ого бетер жерге салат. Кош, анда эмне кылуу керек? Анан ага кандай деп айтып, анын оюн кантип билүүгө болот? Эгер мага өз пикиримди айтууга уруксаат этсеңиз, бул абалды бүтүрүү үчүн менин оюмча, өзүң кандай чараны орундуу деп тапсаң, ага ошону айтууга тийишсиң. Демек, сенин оюңча муну бүтүрүш керек экен да, деп Алексей Александрович анын сөзүн тороду. Бирок кантип деп ал, адатынча болбогон бир ишарат менен көз алдына колун келтире жаңсады. Анын эч кандай айласын таба албадым деп, ар кандай кыйынчылыктын өз амалы бар деп, Степан Аркадьевич ордунан туруп, демдене сүйлөдү. Бир кездерде сен ажырашмак болуп жүрбөдүң беле? Эгер экөөңөрдүн бактылуу турмуш куруп, жашап тура албай турганыңарга эми дагы сенин көзүң жетсе, бактылуу турмуш дегенди ар кандай түшүнүүгө болот. Ана макул, мен баарына макул болуп, эч кандай талабым да болбосун дейин. Эми бул абалыбызды бир жаңсылык кылгыдай кандай мүмкүнчүлүк бар? Эгер сен менин пикиримди билгиң келсе, деди Степан Аркадьевич. Бая Анна менен сүйлөшкөндөгү
кишини жоошуткан назик ширин күлүмсүрөөсү менен күлүмсүрөп. Мунун бул мээримдүү күлүмсүрөгөнү кишини ошончолук өзүнө тарткандыктан Алексей Александровичтен эрксизден көңүлү жибип, анын күлүмсүрөөсүнө толук багынып, Степан Аркадьевич, эмне деп айтсаңыз, ага макул болууга даяр эле. Ал аны эч качан айтпайт, бирок эгер ал кааласа каалай турган жана ыгыда келип турган бир гана нерсе бар, деди Степан Аркадьевич сөзүн улантып. Ал экөөңөр мамилеңерди бүтүрүп, ага байланыштуу болгон бардык эсиңерде калган турмушуңарды унутууга тийишсиңер. Менимче эми силер бул абалда кала бербестен жаңы мамилеге жетишүүгө тийишсиңер. Бул мамиле экөөңөрдүн тең башыңар эркин болгондон кийин гана болушу мүмкүн. Ал ажырашкыла дегениң го, деди Алексей Александрович ирээңжип. Ооба, менин оюмча, ажырашып кеткениңерден оңу жок. Ооба, ажырашканыңар дурус, деп кызарып Степан Аркадьевич кайталап айтты. Арасы силердей болгон эки жар үчүн кай жагынан болбосун ушинткениңер оң. Эгер эки жар отубуз күйүшүп, бирге жашап тура албайбыз деген ойго келсе, кантишмегиле. Бул турмушта боло бере турган иш. Алексей Александрович оор күрсүнүп алып, көзүн жумду. Мында ажырашканы жаткан эки жардын бири башка бирөө менен никелешмекчи болгон ниети барбы же жокпу деген бир гана кеп бар. Эгер ал болбосо, бул оп-оңой гана чечилмекчи, деди Степан Аркадьевич барган сайын өзүн матаган иймеништен арылып. Алексей Александрович капаланып, кабагын чытып, өз алдынча бирдеме деп күңкүлдөдү дагы эч кандай жооп кайтарганы жок. Степан Аркадьевичке оп-оңой болуп көрүнгөндүн баарын Алексей Александрович миң толгонуп, миң ойлонду. Бул ага оңой көрүнмөк гана тургай, бүтүндөй мүмкүнчүлүгү жок нерседей болуп тоюлду. Эми өзү ыкы-чыкысына чейин жакшы билип алган ажырашуу маселеси азыр такыр мүмкүнчүлүгү жоктой болуп көрүндү. Анткени ал өз кадырын сактап жана дин алдында ыйбаа кылгандыктан аялын ойноштук жасап, нике бузду деп айыптап, анын күнөөсүн өзү көтөргүсү келгени жок. Анын үстүнө өзү аялынын кылмышын кечип жибербеген, сүйгөн жарынын кылмышын ашкерелеп маскаралагысы келген жок. Ажырашуу маселеси дагы бир маанилүү себеп менен мүмкүнчүлүгү жоктой көрүндү. Кокус ажырашып кетишкенде баласынын күнү эмне болмок? Аны энесине калтырууга такыр болбойт. Ажырашып кеткен энеси дагы бир законсуз үй бүлө күтмөкчү дагы. Анын башына өгөй баланын күнү түшүп, анын тарбиясы эң эле начар болоору шексиз. Эгер өз колунда калтырса кандай болот? Анда ал кектегендикке жатат. Анын анткиси келбейт. Мына ушул айтылгандардын баарынан тышкары, Алексей Александрович кокус ажырашып кеткен күндө ал аннанын биротоло шоруна калган отурат. Мына ошондуктан ал ажырашууну ылайыктуу таба албады. Ажырашмакчы болгондо өзүң жөнүндө гана ойлонуп, аялыңды биротоло шорлонткону жатканың жөнүндө түк ойлонбойсуң деп Москвада Дарья Александровнанын айтканы түк эсинен кетпей койду. Ушул сөздү ал аялына кечирим кылгандыгы, балдарын жакшы көргөндүгү менен байланыштырып, эми анын маанисин ал бүтүндөй башкача түшүндү. Аялынын башын ачып кое бергенде, ал өзүнүн жакшы көргөн балдарынан айрылып, оңулуп туура жолго түшкөнү бара жаткан Аннаны кайра жолдон тайдырып, шорлонткону отурат. Аннанын башын ачып жиберген күндө ал барып Вронский менен баш кошо тургандыгы бышык. Анан ал ошентип законсуз кылмыштуу турмушка кириптер болмокчу. Анткени чиркөөнүн закону боюнча аял күйөөсү тирүү туруп, башка бирөө менен никелешүүгө болбойт. Ал аны менен барып баш кошот. 1-2 жылдан кийин ал аны таштайт, же болбосо дагы башка бирөө менен байланышат деп ойлонду Алексей Александрович. Ошентип мен законсуз ажырашып кетүүгө макул болуп, натыйжада анын убалына мен калам. Алексей Александрович муну 100 рет ойлонуштуруп отуруп, ажырашуу маселеси кайнагасы айткандай оп-оңой болбостон, анын бүтүндөй мүмкүн эмес экендигине көзү жетти. Ал Степан Аркадьевичтин бир да бир сөзүнө ишенгени жок.
Анын айткан ар бир сөзүнө каршы өзүнүн миңдеген далилдерин таап жатты. Анын сөз аркылуу өз турмушун эркине койбой башкарып, ага өзү багынууга тийиштүү болгон. Алиги кубаты чексиз орой күч сүйлөп жатканын өзү сезип, ошон үчүн гана аны угуп отурду. Азыр сен кандай шарттын негизинде ажырашууга макул болосуң деген гана сөз калды. Анын өз ою жок жана сенден дагы өтүнүп сурай алмак эмес. Ал бардыгын жалгыз гана сенин бейпилдигиңе койгон. Ай Кудай, не жаздым эле деп ойлонду Алексей Александрович. Күнөөнүн баары күйөөсүнүн мойнунда калган ажырашуусунун бүт икир-чикирин эсине түшүрүп. Ал уятынан кадим Вронский бетин баскан ишарат менен ал дагы колу менен бетин басты. Сенин күйүүтүң күчтүү, мен аны билип турам. Бирок сен аны жакшылап ойлонуштуруп көрсөң, ошентип оң жаакка чапканга сол жаагыңды тос, чапаныңды сыйрып алганга көйнөгүңдү кошо бер деп ойлонду Алексей Александрович. Ооба, ошондой деди ал чыңырып чыйылдаган үнү менен. Бүт маскарачылыгын өзүм көтөрүп, баламды дагы кошо берип, анан бирок муну жөн койсок кандай болор экен? Эмесе мейли, билгениңдей иштегин. Анан ал жүзүн кайнагасына көрсөткүсү келбей, ага сыртын салып терезенин алдындагы орундукка барып отурду. Ал аябай катуу кейип, уятынан кантер айласын билбеди. Бирок ошол кейипи уялгандыгы менен бирге өзүнүн тагдырына көнүп, пендечиликтен жогору көтөрүлгөндүгү үчүн көңүлүн кубаныч кошу ээледи. Степан Аркадьевичтин көңүлү бошоду. Ал дагы азыраак унчукпай отурду. Алексей Александрович, ишенсеңиз, Анна сиздин бейпилдигиңиздин кадырына жете алат, деди ал. Бирок ал Кудайдын иши болуу керек, деди дагы. Мунусу бир акмакчылык сөз экенин айткандан кийин сезип калып, анан бул акмакчылык кылып жылмая күлгөн күлкүсүн араңдан зорго тыйды. Алексей Александрович бир неме деп жооп кайтарайын деди эле, бирок жашып, мууну бошоп сүйлөй албады. Онун өзү жазмыштан болгон жаман иш, муну андай деп айтпаска болбойт. Мен ушул кырсыктуу ишти болуп өткөн окуя катарында эсептеп, Аннага да, сага да жардамымды тийгизейин дейм, деди Степан Аркадьевич. Степан Аркадьевич күйөө баласынын бөлмөсүнөн кейип чыкты. Бирок ал Алексей Александрович айткан сөзүнөн кайтпайт деп, ага толук ишенгендиктен, Кудай кааласа бул ишти ийгиликтүү бүтүрдүм го деп, кубанычына кейиши жолтоо боло алганы жок. Бул кубанычынын үстүнө дагы бир ишти биротоло бүткөргөндөн кийин аялым менен тамыр тааныштарыма мындайча суроолорду беремин деген ою да кошулду. Падыша экөөбүздүн ортобузда кандай айырма бар? Падыша баш ачканда андан эч ким береке таппайт. Мен баш ачканымда 3 киши бирдей береке тапты. Же болбосо падыша экөөбүз кай жагынан окшошпуз? Мен болсом жок, муну шашпай ойлоноюн деп өз ичинен күлүмсүрөп койду. Вронский жүрөгүнө ок тийбей аман калганы менен жараты бир топ оор эле. Бир нече күн бою ал өмүр менен өлүмдүн арасында жатты. Жаңыдан тилге киргенде караса жалгыз гана агасынын зайыбы Варя үйдө экен. Варя, деди ал жеңесин сустая карап. Мен өзүмдү кокусунан атып алдым. Анан бай болгур буу туурасында эч кимге ооз ачпагын, элдин баарына ушундай гана деп айт. Бир акмактай иш болду. Варя унчукпастан аны көздөй эңкейип, анын жүзүн кубанычтуу күлүмсүрөй карады. Анын көзү моймолжуп, нурдуу көрүнгөнү менен көз карашы суз эле. Мунуңа шүгүр Кудай, деди Варя. Эми оорубай калдыңызбы деп сурап. Азыраак мына бу жерим көкүрөгүн көрсөттү. Келемесе мен которуштуруп таңайын. Варя жаратын таңы бүткөнчө ал бакубат жаагын тиштенип, унчукпай аны карап жата берди. Варя бүткөндөн кийин алага: "Мен жөөлүп жаткан жерим жок", деди. "Эмне кылсаң дагы мен өзүмдү атайын атыптырмын" деген сөз болуучу болбосун, бай болгур. Антип айтканы эч ким жок. Эми мындан ары дагы өзүңдү кокусунан атап алып жүрбөгүн, деди.
Варя суроолуу түрдө күлүңдөп: эми андай боло койбос деп ойлойм, бирок болгону дурус эле болот эле. Ошентип ал кейиштүү күлүмсүрөдү. Варяны мынчалык катуу чоочуткан, анын бул сөзү менен күлүмсүрөгөнүнө карабастан, жаратынын оорусу басылып айыга баштаганда, ал өзүнүн бир чоң кейишинен биротоло айрылгандай болду. Ал бул кылыгы менен өзүнүн баштагы уялып, корунуп жүргөн ишинен акталгандай болду. Ал эми Алексей Александрович жөнүндө бети чымырабай ойлоно турган болду. Эми ал анын бүт бейпилдик ишин мойнуна алып, эми ал үчүн корунганын койду. Анын үстүнө ал өзүнүн баштагы турмуш калыбына түштү. Ал уялбай, элди тике көзгө карап, өзүнө өнөкөттүү кылык жорук адаты менен журт ичинде жашай алат окшоймун деп ниеттенди. Ошондой болсо дагы, жүрөгүн сыздаткан сезими менен канчалык кармашса да болбой, ал бир нерсени такыр оюнан чыгарып таштай албады. Ал эми мен Аннадан биротоло айрылдым окшойт деп ойлогондо, сай сөөгүн сыздаткан күйүүтү боло турган. Эми ал анын эринин алдындагы жазыгынан актанып алгандан кийин, эми андан биротоло үмүт үзүп, өткөргөн кылмышынын баарын мойнуна алып, күйөөсү менен табышкан Аннанын турмушуна эми эч качан кийлигишпеймин деген ойго ал кайтпастай болуп катуу келген болчу. Бирок ал Аннадан эми айрылдым го деп кейиген күйүүттөн такыр кутула албады. Өз убактысында баркына жете албай, эми сагынып, самап, зарыгып, Анна менен бирге таалайга баткан жыргал мүнөттөрүн эми такыр эсинен чыгара албады. Серпуховский аны Ташкентке дайындатты. Вронский бул сунушка ойлонуп турбастан дароо макул болду. Бирок анын жөнөр күнү канчалык жакындай берген сайын, өзү зарыл таап, атайы кыйган ашыктыгынын күйүүтү ошончолук оордой берди. Жаратып болсо айыкты. Ташкентке кете турган камылгасынын баарын бүтүрүп, ал жөнөгөнү жатты. Бир жолу гана көрүп, анан көзүн жуумп, өлүп кетсем мейли эле деп ойлонуп, ал Бетсиникине коштошкону келип, бул оюн ага айтты. Ушуну орундатканы Бетси Аннага барып, тескери жооп менен кайткан эле. Анысы кайта жакшы, деди Вронский бул кабарды уккандан кийин. Бул менин эң акыркы кайратымдан ажырата турган начарлыгым экен да. Эртеси эртең менен Бетсинин өзү Вронскийге келип, мен Облонскийден Алексей Александрович ажырашып башын ачканы болуптур деген жакшы кабар уктум. Эми барып учурашсаң болот дегенин айтты. Келген Бетсини үйүнөн чыгарып да койбой, өз убадасындагы бүтүндөй эсинен чыгарып, качан жолугууга болот, күйөөсү кайда деп сурабастан, Вронский ошол замат Карениндин үйүн көздөй жөнөдү. Эч кимди түк эч немени көзгө илбей, ал баскычка чуркап чыгып, жүгүрүп жетпей, өзүн араң токтотуп, жүрө баскан бойдон Аннанын бөлмөсүнө барып кирди. Анан үйдө башка дагы бирөөнүн бар жогун такыр капарына алып да койбой, ал Аннаны кучактап, бети башын, мойнун, колун өпкүлөй баштады. Анна бул учурашууга мурунтадан даярданып, ага эмне деп айта турган сөздөрүн камдап отурганы менен, ага дагы анын ашыктык оту оошуп, түк эчтенке деп айта албады. Анна ага да өзүнө да кайрат берейин деди эле, бирок өксүп калды. Вронскийдин сезими ага да оошту. Аннанын эрине ошончолук катуу калтырагандыктан ал көпкө чейин түк эч неме деп айта албады. Ооба, ошентип менин башыма биротоло ээ болдуң. Эми мен сенин жарыңмын, деди Анна акырын гана анын колун өз көкүрөгүнө басып. Ушундай болууга тийиш эле, деди Вронский. Биз тирүү турганыбызда бул ушундай болууга тийиш. Ага менен чындап көзүм жетти. Ооба, аның рас, деди Анна. Вронскийдин башын кучактап, улам барган сайын түрү кубаргандан кубарып. Ошондо да бул болуп өткөндөрдүн баарынан кийин мындан бир шумдуктуу нерсе сезилет. Анын баары өтөт да кетет. Анын баары унуткалат. Анан биз таалайга батабыз. Биздин ашыктыгыбыз эгер күчөй турган болсо, андан анын ошол бир шумдуктуу учуру болгондугу үчүн дагы күчөй берүүгө тийиш, деди Вронский башын өйдө көтөрүп, жыш тиштерин күлүмсүрөтүп көрсөтүп. Анын сөзүн эмес, ашык болгон көзүнө Анна дагы күлүмсүрөп жооп бере албай койгону жок.
анын колун алып, аны менен өзүнүн муздак бети менен чач алынган башын сылады. Чачың алынып, өзүңдү тааныбай да калыпмын. Эң эле көрктөнө түшүпсүң. Кадим эркек баладайсың, бирок өңүң эң эле кубарыңкы да. Ал рас, алым жок, деди Анна жылмая күлүп. Анан анын эриндери кайта дагы калтырай баштады. Буюрса Италияга барабыз. Анан анда сен жакшылап оңголосуң, деди Вронский. Чын эле, экөөбүз бирге баш кошуп, бир үй бүлө болуп, бирге жашап турар күнүбүз болор бекен, деди Анна Вронскийдин көзүн жакындан тиктей карап. Мындай болбой башкача болушу мүмкүн деген ойдун өзү мени таң калтырат. Стива ал баарына макул болмок болду дегенди айтты. Бирок анын бейпилдигин кабыл алгым келбейт, деди Анна ойго бата Вронскийдин бетинен алыс карап. Мен ажырашкым да келбей, эми мага баары бир. Жалгыз гана Сережа тууралуу анын эмне деп чечээрин билбеймин. Ушундай болуп учурашып отурган мүнөттө Аннанын баласы менен ажырашуу тууралуу кантип ойлонуп, аны кандайча эсине түшүрүп отурганын ал такыр түшүнө албады. Же анын баары бир эле эмеспи? Аны айтып, ал тууралуу ойлонбой эле кой, деди Вронский, Аннанын колун өзүн көздөй тартып. Анын көңүлүн өзүнө оодарууга аракеттенип, бирок Анна аны ошондой эле деп караганы жок. Аттиң, эмне үчүн өлбөй калдым экен? Өлсөм жакшы болот эле, деп Анна эчкирип үнү чыкпаса дагы бет ылдый салаалап жашы куюлду. Бирок Вронскийди капа кылбайын деген ой менен күлүмсүрөмөкчү болуп аракеттенди. Вронскийдин баштагы түшүнүгү боюнча Ташкентке дайындалган сыяктуу жана кооптуу ишинен айнып кетиши эч бир болбой турган маскаралуу жорук катарында көрүнүүчү. Бирок азыр ал кымындай дагы ойлонуп турбастан, ал ишинен айнып, бул кылыгын жогору даражалуу адамдардын жактырбай тургандыгын байкап, ошол замат отставкага чыкты. Бир айдан кийин Алексей Александрович баласы экөө өз үйүндө калды дагы, Анна менен Вронский ажырашуу катын алмак гана турсун, андан биротоло кечкен бойдон чет өлкөгө жүрүп кетишти. Сиздер орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын белгилүү адабиятчы Тазабек Саманчендин которуусунда уктуңуздар. Окуп аудиолоштурган Кипариса Сурахманова.